коомчулук мындай кысым катары кабыл атат. Анткени кандайдыр бир анык далил база жок болуп атпайбы. Анык далил база жок болсо, саясатчыларга байланыштуу өзгөчө ушундай курч сын пикир айткан саясатчыларга байланыштуу сурактарды кысым катары эле кабыл алса болот. Талап кылган эл бар. Алар дагы талап кылат. Бул жагынан алганда дагы бир капкан. Эгерде чыгарып ийе турган болсо, анда өздөрүнүн далил базасынын жетишсиздигин моюнга алгандыгы, өздөрүнүн тапкан айыптары мындай ничтожество экенин моюнга алгандыгы болуп калат. Ошон үчүн бул жерде мындай бийлик акыл бөлүк менен чапаш керек болот. Буга чейин жанагы ат өзгөртүлүп, жалган маалыматтардан коргонуу боюнча мыйзам долбоору ишке ашпадыбы? Анан ошонун алкагында ушундай нерселер болуп атат деп айтсак болобу? Жок, бул беренеси башка, бирок кандай ошол фейктерди жоебуз деп маалыматтык манипуляцияга каршы мыйзам кабыл алган. Эми ал жанагындай коррупционер байларды коргош үчүн кабыл алынган мыйзамдар, өзүңөр көргөндөй, акыркы жылдары мына иликтөөчү журналисттер көбөйүп, бардык тараптан иликтөөлөр жүргүзүп атат. Мына биздин акыркы иликтөөбүздүн каарманы кызматтан кеткен бүгүн укту. Мына ошо окшогон адамдарды коргоп калыш үчүн коррупционерлерге журналисттердин фактылары журналисттерди тийгиздирбеш үчүн болгон эле аракет. Башка эч нерсе жок. Мисалы азыр мына жаңы эле канатчылыкта сурак айтып Кетпи? ооба. Тургунал Абдыраимов да кирип кетти. Ошо жанагы Кой Ташта Атамбаевдин митингинде митингин уюштурат деген берди шексен алып өзүнчө топ сурап атат да. Ушундай сурак баягы кысымга алуу сыяктуу мындай башкача жеңил сурап, мындай иликтесе болобу? Сен баягы иликтөөчү журналист катары башка иликтесе болот сөзсүз түрдө. Митинг уюштуруу бул биздин конституциядагы укугубуз, аны ар ким уюштура алат, тынч митинг. Анан мен ушул жолу өзгөчө байкадым. Эми ар бийлик эле митингге адамдардын чыкпай калышына кызыктар болчу. Бирок бул бийлик жана бул бийликтин колдоочулары өзгөчө кызыктар болуп атат. Себеби дегенде өздөрү митингге чыгып жүрүшкөн убагында өздөрү ошо митингге чыгып жүрүп, митинги башаламандыкка айланып кеткен учурлар болгон. Балким ошондой жолго түшүп, биздин бийликке коркунуч келтиреби деген дагы чочулоо болушу мүмкүн. Мен митингден эч кандай жаман нерсе көрбөйм. Эл өзүнүн талабын айтышы керек, эл өзүнүн укугун коргошу керек. Башка эч кандай кылмышты көрбөйм.